Кыргызстанда электр энергиясын өндүргөн биринчи шамал станциясы курулууда. Шамалдуу шаар деп аталган балыкчыдан анча алыс эмес жерде шамал паркынын курулушу 2022-жылы башталган. Уштапта 2 участокта иш кызуу жүрүп, буга чейин Германиядан алынып келген шамал мачталарын орнотуу иштери жүрүүдө. Компания өкүлдөрүнүн айтымында долбоор жакынкы 2 жылда ишке ашып, Кыргызстандын энергетика тармагындагы жаңылык болмокчу. Балыкчы шаарынын четиндеги Топурак Бел деп аталган 300 гектар жерге алдыда 70-ке жакын шамал генераторлору коюлат. Уштапта Nordex аталышындагы немис компаниясынан бийиктиги 52 метрлик 3 мачтанын айрым жабдуулары алынып келсе, калгандары жолдо келе жатат. Кыргыз Wind System компаниясы бул участоктон саатына 200 мегаватт электр энергиясын өндүрүүнү көздөп жатат. Этот второй участок у нас называется Топурак Бел. Бул биздин Топурак Бел деп аталган экинчи участогубуз. 2017 жылдан бери бул жерде иш алып баруудабыз. Алгач шамалдын ылдамдыгын, багытын изилдеп чыктык. Азырынча 300 гектар жерди шамал паркы үчүн трансформациядан өткөрдүк. Бул жерден саатына 200 мегаватт өндүрүп, келечекте кубаттуулукту жогорулатуу пландарыбыз бар. Ошондо парктын аянтын 1200 гектарга чейин жеткирүүгө шарт түзүлөт. Именно под ветропарк. Бул болсо 500 гектар аянттагы шамал паркынын экинчи станциясы. Бүгүнкү күндө алгачкы генераторду орнотууга даярдык иштери жүрүп жатат. Бул өлкөгө келген биринчи шамал генератору орнотулгандан кийин бийиктиги 52 метр болот. Ал эми саатына 1 мегаватт электр энергиясын өндүрө алат. Келечекте ушул эле аймакка бул сыяктуу 30 шамал мачтасын орнотуу пландалууда. Алардын ар бири саатына 3-3,5 мегаваттка чейин электр энергиясын өндүрө алат. Ошондо ушул эле участоктон саатына 100 мегаватт электр энергия алынат. Этот ветрогенератор будет устанавливаться на гондолу. Алгачкы генераторду алып келдик. Жакында орнотуп энергия ала баштайбыз. Бирөөнү баштап алсак эле калганы ырааттуу түрдө кете берет. Жалпысынан бул жерде мындай мачтадан 30ду жайгаштырабыз. Балыкчы шаары энергиянын кайра жаралуучу булактары боюнча долбоорлорду ишке ашырууга абдан ылайыктуу. Биринчисин текшерип, изилдеп көрүү үчүн бийиктигин 52 метр гана алып келдик. Алдыда бийиктик менен катар кубаттуулук дагы көбөйө берет. Ветра бывает за 50 лет один раз. Шамал паркында өндүрүлгөн энергия бул жерде орнотулган трансформаторго келет. Андан ары сатуу үчүн көмөк чордонго жөнөтүлөт. Бул болсо SCADA шкафтары. Ал аркылуу шамалдын багытын, ылдамдыгын аралыктан эле көзөмөлдөп турууга болот. Ошондой эле канча электр энергиясы өндүрүлүп жатканын да байкап турса болот. Как генератор. Бул жерди башкаруу жайы деп койсок болот. Мында шамалдын ылдамдыгына карата генераторлордун багытын буруп турсак болот. Өзгөчөлүгү баардыгын онлайн башкарууга мүмкүн. Маселен, балыкчыда шамал сезонго жараша 2 багытты көздөй урат. Ошого жараша тууралап турабыз. Притормаживается. Күн жана шамал станциялары дүйнөдө кеңири жайылып, кайра жаралуучу, экологиялык таза энергия катары колдонулуп келет. Кыргызстандагы